Азыр ойлонуп калдым да. Баягы Нүзүптүн сынган кылычтагы кан көтөрөрдө баягы оорулуу баланы апасы чыңырып келип сактап калат го. Ошондо мамлекеттик чоң мероприятие болуп атканда эң чоң ошону токтоткон да. Анткени мага жетпеш керек эле, жетип калды деген сөз болот. Түшүнүп атасыңарбы? Мага келтирбешиңер керек эле, келип калды деп жана жетиндин апасы кыйкырып келди го. Негизи кандын көзүн көргөн бөөдө өлбөйт дейт. Күндүн көзүн көргөн тоң өлбөйт дейт да. Мен аны көп билем да. Баягы күнгө чыгып тоңбой калган күндөр болгон да. Садыр Нуркожоевичтин ыйгарым өкүлү, ошо жердеги ханы бул ыйгарым өкүлдөр. Мына Нарындын ыйгарым өкүлү вообще иштегенге болбойт да. Өткөндө бир жумгалдык бала ыйлап айтып атат: "Инимди аялын өлтүрүп, өзүн камап салды жиндикканага" депчи. Бул адамдын тагдыры. Бул институт, ыйгарым өкүл, президент деген бир эле мамлекеттик иш эмес. Бул ар бир үй бүлөгө кийлишип жардам бере турган киши. Бул институт өзүнүн функциональный милдетин билбейт экен ал ыйгарым өкүлчү. Бул үй бүлө кичинекей мамлекет. Ошонун бузулушу бул чоң мамлекеттин бузулушуна алып келет. Эми ошо агасы айтып атат. Анан мен кийин агасына чалсам, агасы айтат: "Анан сүйлөшөбүз" дейт. Анан сүйлөштү. Эмнени деп айтты дейт жана ыйгарым өкүлчү. Кийин сот менен сүйлөштү дейт. Сотко барсам ал чечпейм дейт. Ошо ишти, ошо милициянын үстүнөн козголгон иш бар экен да. Ошону күнөөсүз камаганда алдын механизм иштеген жок. Садыр Нуркожоевич, бул Нарындын губернаторун срочно алыңыз. Бул жарабайт. Анан сүйлөшөбүз деп залдан качып алып кетип кал дейт, сотко шылтапчы. Булар эчтеке чечпейт, бул пиар болот. Бул эгер ташыйып келип бир күндө туу, акимди ат башка туу десе, бир күндө туйт да. Бир күндө акимди даярдаганда. Кимге барыш керек? Бир тууганга күйөт, бир тууганга баары эле күйөт. Кимге барыш керек? Путинге барабы? Путиндин акыбалы деле жакшы эмес. Кимге барыш керек эми? Же президент өзү нарын жака барган жок. Ыйгарым өкүлү анын түп-түз чече турган кишиси. Мына Садыр Нуркожоевич. Эң чоң көйгөй бул адамдын тагдыры. Ошол жөнүндө кайрылат. Аялын өлтүрүп туруп, өзүн өлтүрдү деп жиндикканага жаткырып коюштур. Бул мындан башка эмне? Кандай жазанын түрү бар да эң чоңчу. Анан экинчи могу Жалал Абадтын, Текебаевдин ыйгарым өкүлүнүн айтып атканын карадым. Бирөө 5 баласы бар экен, Россияга кетип иштесе, аялы башка күйөөгө тийип алыптыр. Анан келип тиги менен жашап, 3 бала болгончо жашап, анан жашоосу жакшы болуп атса, биринчи аял может добивать эткиси келди. Эмне келди? Эми Кыргызстандын айлыгы 20 000 сом. Өзүнүн күйөөсү бар экен, өзү ажырашып кетиптир. Берки 3 баласы менен жашап атыптыр. Кыргызстанда аял жок азырчы. Күйөөмдү чыгарып берчи деген аял аз. Илгери бир Текебаевдин аялы айтчу эле, күйөөм чыгарып берди. Анан башка президенттин аялы чыкчы, күйөөмө соттон чыгар депчи. Бирок ушу күйөөмө жардам берчи деген ушу биринчи жолу ушу аял чыгып атат. Жөнөкөй эле аял экен. Күйөө келиптир, 3 балалуу болуптур. Текебаев сотко шылтап атат да. Мына ошондой эле ыйгарым өкүл да, жетчү эмес эле жетти, көрсөтчү эмес эле көрсөттү. Анан эмне элдин алдына чыгып атат? Канча киши камалды? Анан сотко шылтап атат. Сот дүйнөдө эң кровожадный ташбоор бул аял болот. Мына билесиңер, ген прокурор болуп турганда Салянова мүсірейип кана канча тагдырлар чечилди да. Жакында президент менен жолугуп турат да. Анан элдер ойлоду, ушундай ташбоор аял бул пример болот сот прокурорлоргочу. Анткени ошо сот прокурорлордун конторанын көбү эң эле начар гаишниктин баласы, жалаң чоңдордун балалары. Ал биздин жөнөкөй элдин жашоосу менен алардын
Кызыгы да жок. Жанакы облус сотко шылтаса, облус сот мисирейип гана айтып койду да. Көрдүңбү? Президенттин указ берип атат. Чечкиле көйгөйдү депчи. Семейный институт бузулбасын деп. Үй бүлөнү сактагыла деп. Эми аялы башка үйгө тийип келсе, жаңы аял менен жашап атса, бул мындай да Кыргызстанда ушу мисирейген соттор, тупой депутаттар түкүртөңдө штраф сала жастады. Мушташып атып бирөөнү чиркайт этип кетип курсаган чийип алсаң ба коргонуңду. Бүттү покушение. Биз деген Кытайдын закондору же Индиядык моногон миллионный өлкөнүн закондорун кийип салды. Ошон үчүн айтып атпайм биздин депутаттар чет өлкөгө барса мен корком депчи, дагы бирдемени алып келет депчи. Биз деген красный книжник биз 5-6 миллион, бір чындап келсе 5 миллион эл биз. Бири-бирибизге ташпоор кровожадный болуп атабыз. Эң жаман закондор, эң чоң штраф бизде. Ошонун баарын ревизия кылган, мониторинг кылган киши жок. Келип эле биринчи 4-5 блогер чыгарат, анан кийин камап салат. Өзүбүз жанчып атабыз. Текебаев, сага президент айтты чеч деп. Семья 3 бала, мына атасы камалды. Эртең 3 бала эмне болот? 3 бала жумушка да кирбейт. 3 бала милицияда болбойт, прокурордо болбойт, кыйын бала болсо спорт КГБшникте болбойт. Анткени атасы соттолду. Бул казыр эркектен институт талкаланып калды да, бирок ошо аялга биз рахмат айтыш керек. Ошо эркекке даже биз ыраазы болуш керек. Кыргыздын саны көбөйтүп атат. Бирөөнөн 5 бала, бирөөнүн 3 бала жыргаандан кетти. 5 баласы менен биринчи аял Россияга иштеген кезде аял көбөй тийип алыптыр. Анан үчүнчү келип да за продолжение рода рахмат айтыш керек болчу да. Текебаев чечиш керек болчу. Жана мисирейген сотко айтып койду. Сот чечпейт. Ал бизди короодо койдой эле көрөт. Кал териштирсең, байдын баласы, депутаттын кызы биз жөн эле короодо койбуз. Мамиле кылбайт. Ар жакта сот исполнительге берди, алып барып тыгып салды. Болду, результатка иштешет. Ошон үчүн азыр Нарын областынын ыйгарым өкүлүн алыш керек, анан могу Жалал Абадтын ыйгарым өкүлүн алыш керек. Булар бир вопрос чечкен жок. Садыр Нуркожоевич 8 кишинин атасы камалып атат. Алган айлыгы 20 000. Биринчи аялы бул багам деп Россияга келсе күйөөгө тийип алыптыр. Экинчи аялдан 3 бала жасаса, мындайлар биз наоборот колдошубуз керек да, тукум көбөйткөнгө. Анан эмне болот эми? Бул жанакы аял деле жашагысы келет, турмушун кургусу келет. Действительно айылдык жөнөкөй аял экен, балдары жаш экен. Анан кайсы законду айтып атасыңар? Урматтуу Жалал Абадтын облус соту, сиз да жумуштан кетишиңиз керек да. Болбойт андай аялдар. Аларга биз жана короодо койдой эле мамиле. Сүйбөйт, боорубайт, түшүнүк жок. Риске айтыш керек да, президенттин указы турат. Все, териштиребиз, карайбыз деп туруп эле акырын жолун таап коюш керек. А эгерчи Текебаев, мына бүгүнкү күнү эң көп Ташиевден жанчылган эл Жалал Абадтын эли. Ташиев айтса канча кишини камадыңар? Канча кишини? Канча сот прокурорлор соттоп салдыңар? Бүт ошонун баары тазаланыш керек азыр. Алар баардык күнөөнүн баары Ташиевке шылтап коюп отуруп. Ташиевден корккон үчүн, мыйзамдан корккон үчүн эмес. Ташиевден корккон үчүн. Эмне сен президент указы, президент айтып атпайбы, бышып чирип калыптыр, ошону чечип бергиле деп атат да. Исключение болуп, а силер болсо бири-бириңе шылтап отурасыңар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Нарын областынын ыйгарым өкүлүн срочно алыңыз, Жалал Абадтын ыйгарым өкүлүн срочно алыңыз. Бул өкүл чече албайт экен. Обязательно бири-бирине шылтаган заман өттү. Азыр кардинальный решениелерге барыш керек. Адам өмүрүнөн өткөн эме жок. Биз кыргыздар бирбирибизди жанчып атат да, бир башка өлкөнүн бир кишилерге закон чыгарганда, бул эмне деген штраф деген укмуш. Даже монголо татарларда 10% алышкан илгери. Эменичи налогту. Россиядан тияк бияктан. А биз эмне болуп бардык? Жалаң штраф. Айлыгы 20 000 сом. 15 000 сом. Ошо көп закондорду кадыр карап чыгыш керек. Блогерлерди мыйзамга кийгизиште камаш керек. Жалаң блогерлер бүт баарын талкаланын, ээрчиме тупой
Deputatlar koldap atırdı.